Өткөн түнү Социал-демократтар партиясынын анын жаш лидери Темирлан Султанбековдун тегерегиндеги ызы-чуу менен коштолуп, анын уудуусу азыр дагы тарай элек. Ага бул партия өкүлдөрүнө Бишкек милициясы добуш сатып алуу беренеси менен иш козгошу себеп болгон. Анын алдында СДПК өкүлдөрү Ирина Карамушкина менен Данияр Чолпонбаевдин телефондогу сүйлөшүүсү интернетке чыгып, анда кандай сөз болгонун баарыбыз уктук. Оба. Ведомость же надо сдать, уже все сдают. Где ваши ведомости? Сколько людей уговорили, телефоны? Все, я понял, там шаблоны он должен был дать. Милиция мына ушул аудио боюнча шайлоочулардын добушун сатып алуу беренеси менен козголгон иштин алкагында партия кеңсесин тинтүүгө барганда партия лидери Темирлан Султанбеков жаап бербей кыйкырып өкүрүп, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадыр мырза орусча фашист эле фашисты деп ач айкырык салганын дагы көрдүк. Они пришли. Это беспредел, это просто фашизм. Это настоящий фашизм. Это фашизм. Это настоящий фашизм. Өкүнүчтүү. Бул партиянын түбү албетте Алмазбек Атамбаевга барып такалат. А киши бийликте турганда СДПК кандай чайлап куулаганын жакшы билебиз. Кийин буту бийликтен тайганда учурунда өзүн мультимиллионер атаган Атамбаев партиясын Темирлан мырзага өткөрүп берип, аны жандаган Атамбаевдин балдары партиянын атын өзгөртмүш болуп, шайлоо сыяктуу саясий жараяндардын алдында өзгөлөр жасаган ишти биз кылдык деп калп жынды койгулаштыра көк-роккага чыга калып жүрүшөт. И мы опубликовали свое заявление, а также требовали и добивались реконструкции бишкекского цирка. Анан эми шайлоочулардын добушун сатып алуу аракети мынтип ачыкка чыгып кеткенде эле акыйкаттык деп ач айкырык сала, башкаларды фашист деп атап, патриот болмуш болуп калгандарына жол болсун. Кечээки эле тарыхка кайрылсак, шайлоолордо добуш сатып алуу дал ушул Атамбаевдин доорунда бүрдөп гүлдөп турбады беле. Эми ал заман жок. Президентибиз Садыр Жапаров баш болуп, таза шайлоо өтүшүн талап кылып келе жатат. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев дагы парламентте суроолорго жооп берип жатып, алдыдагы жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо таза, добуш сатып алуусуз, ачык өтөт деп ишендирди. Шайлоону таза өткөрүүгө, шайлоодо ошол бараткан кандидаттарды текшердик, партияларды текшердик. Кандидаттардын арасынан республика боюнча регистрация болуп кетип аткан кандидаттардын арасынан бир 30дай кандидатты кайра кайтарып алдырттык. Себеби алардын уюшкан кылмыштуу топторго же болбосо мурда кийин жасалган кылмыштарга тиешеси бардыгы үчүн. Так, бүгүнкү күндө кетип аткан кандидаттардын арасында дагы болуп калышы мүмкүн. Эми баарын эле тазалап салдык 100% деп айтыш өтө кыйын экен. Мамлекет бүгүнкү тарап күндө административный ресурс, мамлекеттик бийлик бир дагы партияны колдобойт. Бир дагы кандидатты колдобойт. Эл колдосун, эл добуш берсин. Эл добуш берип өткөн ар бир депутатка ишеним болсо депутат болуп шайлансын. Аган эч кандай биз тиешебиз болбойт. Мындан кийин дагы 3 күн убакыт бар. Кечээ эле мына ачык эле айтайын, кечээ эле бир чоң партиянын штабынан анан агитаторлору түздөн-түз уюштурушуп, өздөрү ушу кандидаттар уюштурат, муну башкалар уюштурбайт. Түздөн-түз уюштурушуп, шайлоочулардын добуштарын сатып алууну ушундай патакка коюп коюшкан. Тизмелерин тизишип, канча акчадан бериш керек, кимге бериш керек, качан бериш керек, бардыгын жасап алышкан. Ошолордун бардыгы мына мыйзам чегинде чара көрүп атабыз. Шайлоочуларды сатып алууга барбагыла. Таза шайлоо өткүзгүлө. Талабы да ошондой болуп атат. Мындан ары таза шайлоо өткүзөйлү. Бийлик эч кандай партияга тартпасын. Бийликте отурган адамдар, урматтуу мамлекеттик органда иштеген кызматкерлер, силерге да кайрылып айтып коеюн. Бирөөңөр бир партияга тартып, же агитация кыла турган болсоңор, жоопко тартыласыңар. Кандай болсо мультимиллионер Атамбаевдин балдарынын бул кылыгы уурусу күчтүү болсо ээсин доого жыгат деген макалды эске салат. Таза шайлоо, кең келечек.